Баарыңыздарга салам. Информатика мектебине кош келдиңиз. Менин атым Эркебек. Жана бүгүн биз кантип Windows 10 операциондук системасын компьютерге орнотууну үйрөнөбүз. Анда эмесе баштадык. Windows 10'дун өзүнүн талаптары бар. Бул биринчиден процессор жана оперативдүү эс тутумга. Процессорыңыз 1 жана 5 ГГц жогору болуш керек, ал эми оперативдик эс тутумуңуз 1 ГБ жогору болушу керек. Негизи өзлөр 2 ГБ жогору болушун сизге сунуш кылышат, анткени 1 ГБ болгондо өтө жай иштеп калышы мүмкүн. X64 жана X32 разряддары. X32 разряды бул ылдамдыгы азыраак компьютерлерге сунушталат, ал эми X64 разряддуу операциондук системалар бул күчтүү компьютерлерге. Жана сиздин хард дискиңизде 15 ГБ жогору бош орун болушу керек. Биз орнотуу процессин 4 бөлүккө бөлүп алсак. Биринчи кадамыбыз бул Windows 10 операциондук системанын образын жана Ultra ISO программасын көчүрүү. Образды көчүрүп алыш үчүн бизге браузер программасы керек. Мен Chrome программасын колдоном жана Google Checkit KG сайтына кирип, скачать Windows 10 ISO эң биринчи сайтка киребиз. Бул Microsoft сайты. Windows-тун образдарын официалдуу сайттарынан көчүрүп алсак өзүбүзгө жакшы болот. Ал жерден скачать средства сейчас деген баскычты басабыз жана көчүрүп бүткөн соң ал программаны ачабыз. Көчүрүп алганда бизге Media Creation Tool деген программа көчүрүлөт жана ошол программаны ачабыз. Сиздики орусча болушу мүмкүн, бирок ошондой эле. Accept же болбосо принять деген баскычты басабыз. Create installation media for another PC. Next. Жана бул жерден тил тандап алсак болот. Мен русский тандайм. Windows 10 X64 деген баскыч тандайбыз. ISO файл. Жана кайсыл жерге сактайбыз, ошол жерде тандап алабыз. Мен локальный диск D-га сактадым. Атын жазып сактайбыз. Буларды кылган соң көчүрүлүп баштайт. Көчүрүп бүткөндөн кийин Ultra ISO программасын көчүрөбүз. Жанагы эле Google Checkit KG'ге кирип Ultra ISO деп жазабыз. Бул программанын расмий сайты. Негизи программаларды көчүргөндө расмий сайттарынан көчүрүп алсак жакшы, анткени бул жерден троян жана вирус көчүрүп алуу ыктымалы аз болот. Эң ылдый түшөбүз. Скачать Ultra ISO Portable деп басабыз. Жана бул программа көчүрүп бүткөн соң ачабыз. Бул архив катары ачылат. Сиздики ачылбай жатса, башка архиватор программа аркылуу ачсаңыз болот. Бул жерде да next же болбосо далее деп басабыз. Жана көчүрүп бүткөн соң программаны ачабыз. Мына биз Ultra ISO программасын көчүрүп алдык. Жана биринчи кадамыбыз бүттү. Эми биздин экинчи кадамыбыз образды флешкага же DVD дискке жазуу. Ан үчүн эң биринчи бул Ultra ISO программасын ачабыз. File Open деп басып, жанагыл образды каяка жүктөгөн болсок, ошол жерде ачабыз. Мен локальный диск D-га сактагам, ошондуктан D-ны ачам. Тандап туруп, мондай болуп ачылып калат. Эми Windows-тун образын дискке жазабыз биринчиси. Ан үчүн Tools, Burn CD or DVD дейбиз. Орусчасында баары ушундай эле болот. Бул жерден эчтекени өзгөртпөйбүз жана Burn баскычын басабыз. Бул жазылып бүткүчө күтөбүз. Эми экинчиси бул флешкага жазабыз. Орусчасында баары ушундай эле. Бул жерде да эчтекени өзгөртпөйбүз. Жана бир айта кетчү нерсе, бул флешканын көлөмү образдын ээлеген жеринен көбүрөөк болуш керек. Көбүнчө 8 ГБ флешкалар колдонулат буга. Флешкабызды форматтап туруп, write кнопкасын басабыз, бүт сураган нерселерге ооба деп басабыз. Бул флешканын ичиндеги бардык нерселерди өчүрөт. Эми жазылып бүткөн соң текшериш үчүн флешкадагылар мондай болуп калат. Дискке жазылгандар бул иконкасын өзгөртүп калышат. Экинчи кадамыбыз да бүттү. Эми үчүнчү кадамыбыз бул BIOS тууралуу. BIOS деген программа, жөнөкөй тил менен айтканда, бул эң башкы программа, компьютердин болгон түзмөктөрүн өзгөртүү үчүн колдонулган программа. Бул программа чечет, компьютер жаңы эле күйгөндө кайсыл система ачылат. Биз жаңы система орнотуп аткан соң Windows-тун образы жазылган биздин флешкабызды же болбосо дискибизди коюшубуз керек. Анда эмесе баштадык. BIOS-ко кирүү үчүн компьютериңизди толук өчүрүп туруп, күйгүзүү баскычын басар менен төмөнкү баскычтарды басабыз. Мисалы, сиз ноутбук колдонуп жаткан болсоңуз, Acer моделинде F2 баскычы басылат. Жана бул келтирилген таблицадан карап алсаңыз болот. Сиз ноутбук эмес,
ПК колдонуп жаткан болсоңуз берки платалар, мисалы гигабайт платалары жана бүт эле платалар Dell же болбосо F1 баскычы менен кирет. Сиздин ноутбугуңуз же платаңыз жок болсо, сиз төмөнкүдөй көрүп алсаңыз болот. Компьютер жаңы эле күйгөндө төмөнкүдөй жардамдарды берет, көрсөтүп берет кантип кириш керек. Setup бул деген ошол BIOS жана компьютерлер. Жана BIOS-тун 2-3 түрү бар. Бул биринчи түрү. Мындан флешкабызды же дискибизди биринчи орунга коюш үчүн Advanced Stop'ка киребиз. Бул жерден First Boot Device деген жазууга өзүңүздүн образ жазылган флешкаңызды же дискиңизди коесуз. Баарын кылып бүткөн соң чыгып сактоо баскычын басасыз. Анда эмесе экинчи түрү, бул меники экинчи түрү. Муну видео катары сизге көрсөтүп берем. Boot деген кыстырмага барып, Boot Device Priority жана жанагы биринчи көрсөткөндөй эле First Boot Device-ка сиздин флешкаңызды коесуз. Мен дискке жазгандыктан мен DVD дискти биринчи орунга коем. Кылган соң бул жерден чыгыш үчүн Escape баскычын басабыз жана Exit кыстырмага барып Exit and Save Changes деген баскычты басабыз. BIOS-тун бүт эле түрү англис тилинде болгондуктан сиздики да англис тилинде болушу керек. Жана BIOS тууралуу кадамын бүтүрдүк. Эми эң аяккы кадамыбыз бул Windows 10-ду орнотуу. BIOS-тон чыккандан кийин өчүп кайра күйөт. Диск колдонсоңуз төмөнкүдөй экранды көрөсүз. Бир баскычты басыңыз, мен пробелди басам. Бул жерден жарым 1 мүнөт күтүшүңүз мүмкүн. Бунун баары бүткөн соң төмөнкүдөй экранды көрөсүз. Бул жерден тилди тандап алып туруп, далее баскычын басасыз. Установить. Эгерде сиз кыргыз тилин коем десеңиз, орнотуп бүткөндөн кийин өзгөртүп алсаңыз болот. Эгерде кыргызчага которуу сизди кызыктырса, комментарийге жазсаңыз, биз кийинки сабактарда кыргызчага которуу боюнча видео сабагын жазабыз. Бул жерде активациялоо кодун жазбай өткөрүйсеңиз болот. Мен өткөрүйм. Бул жерден версиясын тандайсыз. Бул Pro версиясы жана домашняя версиясы. Домашний версиясы кээ бир функциялары кесилген болот. Pro версиясы бул толук версиясы. Бул жерден далее басабыз. Келишимди кабыл алабыз. Жана экинчисинде бул выборочная установка. Негизи операциондук системаны таза орноткон жакшы болот. Таза түрдө орнотуу үчүн сиз мурунку локальный дисксидагы болгон керектүү файлдарды башка жерге көчүртүп алып, ал дискти форматташыңыз керек. Жана мен форматтап туруп, далее баскычын басабыз. Бул подготовка файлов для установки 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин алышы мүмкүн. Калгандары бат эле болот. Бул жерден дагы бир өчүп күйөт. Экинчисинде эч баскыч баспайбыз. Мына орнотуунун экинчи бөлүгү деп айтсак болот. Бул 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин алышы мүмкүн. Бир дагы баскыч баспайбыз. Бул үчүнчү бөлүгү деп айтсак болот. 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин алышы мүмкүн. Бул жерден жанагындай эле активациялоо кодун сурайт. Бул жерден да өткөрүйсек болот. Использовать стандартные параметры басабыз. Мына атыңызды жазып, мен өзүмдүн атымды жазам. Жана керек болсо өзүңүз пароль да коюп койсоңуз болот. Мен пароль койбойм. Далее. Жана бул жерден да бир аз күтүшүңүз керек. Бул дагы 5-10 мүнөт алышы мүмкүн. Мен күткөн жерлерди өткөрүп салгандыктан бат болуп жатат. Мына эми биз Windows 10 операциондук системасын компьютерибизге коюп алдык. Все программанын ичинде Windows 10 операциондук системасы менен кээ бир программалар коюлуп калган болот. Жана мындан кийин керек болгон нерсе сиз драйвер жана өзүңүз каалаган программаларды коюп алышыңыз керек. Мой компьютер жана башка кээ бир иконкаларды төмөнгөдөй коюп алсаңыз болот. Бул жерден тандап алып коесуз.
жана сиздин системаңыз батыраак жүктөлүшү үчүн BIOSко кирип, кайра хард дискиңизди биринчи орунга коюп коюңуз. Койгон соң өзгөрүүлөрдү сактап чыгыңыз. Мына ушуну менен биз Windows 10ду өзүбүздүн компьютерибизге коюп алдык. Укканыңыздарга чоң рахмат. Жакшы калыңыз.